Салам достор, мына бүгүн биз Кыргызстанга келдик. Бул Манас шаары. Манас шаарындагы ушу жашылдандыруу долбоор программасыны биз колдошубуз керек. Ошол темада биз именно Кыргызстандын жашылдандыруу долбоорунун программасыны иштеп чыгышыбыз керек. Кыргызстанда жашыл дүйнөнү курушубуз керек. Салам достор, биз Манас шаарына келдик. 7 дарак долбоорун өнүктүүгө ар бир Кыргызстан жараны 7 дарак эгүү керек деп эсептейм. Ушул жерде Советте дооруда ушул мектелерди элдер колу менен экти. Ар бир адам өзүнүн колу менен эгип, ушундай жашылдандыруу долбооруну колдоп, какыраган тооду жашыл дүйнөгө айырды. Азыркы ушул мектелер 100 жыл, 80 жыл жашай турган дарак. Биз Кыргызстандын келечеги үчүн ушундай дарактарды эгишибиз керек. Ар бир адам Кыргызстандын колдоону көрсөтүш керек. Алейкум, Кыргызстан. Я как турист приехал в вашу страну первый раз, и я поддерживаю озеленение, подсоединяюсь всем вышесказанным словам. Алга, Кыргызстан! Жети дарак жашылдандыруу долбоору Кыргызстанды жашылдандыруу максатында ушундай сонун долбоорду иштеп чыкты. Азыркы учурда Кыргызстан коркунучта турат, мөңгүлөр жоголуп. Андыктан Кыргызстандын ар бир жаранын дал ушул долбоорду колдоп кетүүгө чакырабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, мен азыр жети дарак деген долбоор менен таанышып чыктым. Абдан жакшы, Кыргызстанга абдан көп пайда келтире турган долбоор экен. Биз кыргызстандыктар мекенчил болушубуз керек, Кыргызстандын патриоту болушубуз керек. Кыргызстандын өнүгүүсүнө башка мамлекеттер бизге суктанган мамлекетке айландырышыбыз керек. Туризмди өнүктүрүш үчүн биз Кыргызстанды жашылдандырышыбыз керек. Ушул силердин долбоорду айрыкча жаштар колдоп, бүт аймактарда дарактарды тигип, жашылдандырып, туристтер келип таң калгандай кылышыбыз керек. Айрыкча мен жаштарга кайрыламын. Ушул долбоорду баарыңыздар колдоп бериңиздер. Ар бир айылыбызды, ар бир шаарыбызды өнүктүрөлү, жашылдандыралы. Келечекте сиздер суктангандай болсун. Анан мен сиздердин баарларды чакырып кетем. Ушул долбоорду колдогула. Жок дегенде ар бир кыргызстандык 7 дарак тигип бере алаймын. Келечекте ишиңер ийгиликтүү болсун. Салымыңар жакшы натыйжа берсин. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Кыргызстаныбыз келечекте дүйнөдөгү эң жакшы мамлекеттердин бири болсун. Алга Кыргызстан! Сиздарбы? Азыр болсо жети дарак долбоорунун негиздөөчүсүнө барып, бизди кызыктырган кыскача бир-эки суроолорду беребиз. Саламатсызбы Эркин мырза? Саламатчылык. Сизге суроо мындай да, бул жети дарак долбоорун негиздөө максатыңыздар кандай? Максатыңыздар жөнүндө айтып кетсеңиздер. Бул жети дарак программасы азыркы учурда Кыргызстанга ушунчалык коркунуч келип турат. Мөңгүлөр